Office 365'te кантип же кайда иштебеңиз, файлдарды бөлүшү дайыма бирдей. Эгер сиз Word, Excel же PowerPoint жумушчу тиркемелерин колдонуп жатсаңыз, жогорку оң жактагы бөлүшүү белгисин тандаңыз. Эгер сиз файлды булутка сактай элек болсоңуз, аны кайда сактагыңыз келгенин тандаңыз. Сакталгандан кийин бөлүшүп жаткан файл үчүн уруксаттарды тандаңыз. Ылдый түшүүчү жебени тандап, файлды ким менен бөлүшкүңүз келгенин тандаңыз. Эгер уюмуңуз уруксат берсе, уюмуңуздагы адамдарга же белгилүү бир адамдарга гана кирүү мүмкүнчүлүгүн бере аласыз. Орнотууларды колдонуу үчүн колдонууну тандаңыз. Андан кийин бөлүшкүңүз келген адамдын атын же электрондук почта дарегин киргизип, билдирүү кошуп жөнөтүңүз. Ошондой эле шилтемени көчүрүү дегенди тандап, шилтемени өзүңүздүн постуңузда же башка файлда бөлүшө аласыз. Бул кадамдар сиз файлды бөлүшкүңүз келгенде бирдей болот. File Explorer'де OneDrive'га сакталган файлдарды же папкаларды оң баскыч менен басыңыз. Файлдарды онлайн тиркемелерден жада калса OneDrive же SharePoint'тон бөлүшүңүз. Кантип иштегениңизге карабастан, Office 365'те файлдарды бөлүшүү кадамдары дайыма бирдей.